rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün 25. sentyabr günü biz Kızılkaya şaharının Kervan ayına geldik. Kervan ayında daha bir tuğanlar kelgen eken matkenden şul yerden alır qara malumat bereriz sizlerge. Şul yerden direktorine, ayıl başlarına, ayıl hökümetlerine, ellerine Allah razı olsun. Hazır kirip maya qalabız. Qanday boldu? Tamam aşı qanday. Mayda kızlar oyun orada buradan başlıyor. Hazır kirip qara alıp çıkıp yoqlaz bugün 25. sentyabr günü geldik. Assalamu alaykum, mana geldik tuğanlarga. Assalamu alaykum, jaksılar rejiler. İşleri oltağı, kıyıçılık yok mu? Jakşı mana geldik tuğanlarga qara oltağı. Şol neme qılıp, mana rejilerden nintir olsak, mana çoğun emlerden. Qaytdan geldingler, özüngler tanıştırıp qoyup ne yoqsаңыздар болады. Men Aqtat rayonundan keldim. Ahvaltın içpi? Jakşı. Jakşı. Men Aqsat. Su berseniz de şu olur. Su versem ne bol işteysiz? Qaytdan geldiniz? Qancha kun boldu kelganingizge? Men Altı Ömür koyuyoruz. Şarapat, Batken rayonuna qarashты. Sal qatorasizlar. Başdan başlayayım bunda. Sizler oldu. Men Ömür Şarapat, Batken rayonuna qarashты. Oşo Aqsay ayыл өкмөтүнүн Aqsay айылындагы Сырма Хажаев атындагы орто мектебинин мугалими болуп иштеймин. Өзүм кесибим тарыхчы, 15 жылдык пед стажым бар. Мен учурда ошол Аксайда тургунумун, Аксайда жашап келдим. Ушул 14-15 сентябрга чейин да, азыр ушул топта Баткен областына караштуу Кызылкая шаарынын Карабан айылында номер 8 лицейде турабыз. 4 балам бар, кайненем менен. Мынантип сапырылып качып, мындай башыбызга түшкөн оор кыйын эмени тартып башыбызда кечирип турганыбыз бул 10 күндүн жүзү болду. Ушул башыбыз катыды, үй жайыбызды өрттөнүп, күйүп, күлү болуп калып турасыз мага сапырылып. Вообще так биз Аксай эли 99% десем дагы болот. Бул уже ошо Аксай айылынан кол жууп калды да. Үмүтүбүз үзүлдү. Ошол Аксайдын элдери биз 30 жылдан бери, 32 жылдан бери ошол убарыктын биз өзү негизи бир 4-5 миңдей эле калкпыз Аксайда. Кичинекей алакандай эле Аксай эли бар, кичинекей бир мектеп бар. Ayıl hökümetde? Qaysı ayıl hökümetde? Аксай айыл өкмөтүнүн Аксай айылындабыз да. Aqsay ayıl hökümet, Aqsay ayıl. Баткен облусу боюнча бир гана биздин айылдан гана тажиктер биздин аксайлыктарга сыйынып өтөт эле да. Bak 4 köçe ha? Түркөчөдөн дальше Тажикстанга кирип анан бизге Аксай. Биз дагы эле анклавда эмеспиз, бирок олор биз үчүн аркылыктар анклавда эле да. Анклавда отурганыбыз бизге үстөмдүк кылып атат. Үстөмдүк кылбайлы уже бизди бир таңда Аксай айылынын элине ар жакка чачыратып, бүгүнкү күндө азыр ар ким эл дербиш болуп, үй жайына кол жууп, Bizge hem kişine şunday bir koksukluklar bulup getip şehirde Ağustos'tan kaçıp geldik. Bala çıkağız menin oturağız. Jardamlar boldu. Elleri jakşı jatamdı berip alat, berip jatat, jakşılap tosup aldı. Şu Karvan elinin ellerine rahmatımızı aytağız, başka hiç nerse aytpayбыз. Rahmat. Şul yerden direktorine ha? Ayıl başına. Mana bu ne? 8. lise. Karavan 8. lisey kolejinde jatıp turabız. Rasa jakşı kabul aldılar. Rahmat. Şu ejelerge, singdilerge bardı rahmat. Wagda aytkanыбызda ap kelip turat. Tamamını da pişirip berip turat. Şunçalık karagandары üçün rahmat da. Rahmat. Jakşı karap jatasыңар. Rahmat bardığına. Yok. Аксай айылынын айылындагы Баткен районуна караштуу Аксай айыл өкмөтүндөгү турган Аксай айылынын элинин атынан Аксай Капчыгай Бакай бул жерде 3 кичинекей алакандай айылбыз. Ошонун жалпы элдин жамааттын атынан кайрылып кетет элем. Бизге үй жай салыштын азыр муктаждыгы жок. Эл бар экен, Кудайга шүгүр, аз карап жатат. Шунчалыга шүгүр, республика боюнча жерлерде уже мен аксайлыктар менен байланышып турам. Бирөө Ысык Көл, Токмок, Чүй, Жала, Бош, Бишкек деп турат.
Аллага шүгүр башпанелер бар экен, мына эл кабыл алып жашап атат экен, курсагыбыз ток, бардыгы жакшы дейт. Бизге биринчи чек ара маселесини чечип, анан биздин көңүлүбүздү ток кылып зымтор тартабы. Зымтор тартса дагы уже бесполезно да, оор артиллерия тартылып, өтө мындай жомоктогудай согуштук эмелер пайда болуп кетет да. Ошон үчүн бизге азыр биринчи бизге үйдүн мага лично мага кереги жок. Мага ол жерде тынчтыкты орнотуп бериш керек. Мен мына жаш бөбөктөрүм, келечек муундар уже тынчтык жашоодо жакшы эмеде өмүр сүрүш керек да. Главный биринчи мен Аксай элинин атынан тынчтыкты камсыз кылып берет, кантип, кайсы жол менен камсыз кылат билбейм. Биринчи маселе чечилип, тажик, кыргыз болуп өзүнчө ошол границаны тосуп, бөлүп такта берсин. Үйдү Куда калса Алла Таалам күч кубат берсе, өзүбүз менен эли Аксай эли салып алат. Ellerimiz ушунчалыk тосуп алып жакшылап карагандыгы үчүн чоң рахмат айтабыз. Лицей мектебинин жатаканасы ушу директорубузга ушу келин агайыбыз бактылуу боло берсин. Бизди жакшылап карап жатат. Амин. Өмүр узун болсун, рызкысы барбан болсун, эч камчылыгыбыз жок, жакшы карап жатат. Allahu Akbar, Allah razı olsun.